Алматыдагы Республика сарайы жаркырап, куттуктоолорго толуп турган кези. Бул жерде тамаша, сатира жана юмор театрынын мааракеси белгиленип жатат. Ал жөн эле театр эмес, ал 45 жылдан бери атактуулугун жоготпой келген маданий кубулуш, чыгармачылыктын жана биримдиктин символу. Өзүңүз билмесеңиз. Тамаша театры чакан юмористикалык программадан тартып нукура феноменге чейинки жолду басып өткөн. Ал калкынын кыялдарын, көйгөйлөрүн жана үмүттөрүн чыныгы күлкү аркылуу чагылдыруу менен анын ачык добушуна айланган. Ай, Машка, жаныма сен бар экенсиң ғой өзүң. Мен сени... Мени жок деп ким айтты сага? Билмейм, ана менин эстигеним анау. Енді жаңалыгы бир кыздар айтты маған, менен өзүк айтпайтынды билесиң ғой. Мен өзү сени башка адамды жакшы көрмейм жане. Лотереядан Жигули юттум мен, лотереядан Жигули. Кубанычыңыз кутту болсун. Әйелиңиз да кубанган чыгар, а? Кубанганында сурама, тили байланып калды, тили. Эки бирдеги кубаныч бир басыңызга калай сыйып тур? Бир 1978 жылы Лукпан Несенов жана Койшугул Жылкышиев казак тилиндеги алгачкы юмористикалык театрды негиздөөнү ойлонуштурушат. Калкты күлкү жана сатира аркылуу бириктирүүнү көздөгөн тамаша дал ошондой пайда болгон. Первая телевизионная юмористическая программа. Теле-көрсөтүүдө жаралган алгачкы телевизиондук юмористикалык программа. Ал башында телевизиондук долбоор болгон. Андан кийин ал өзүнүн миллиондогон көрүүчүлөрүн топтогон теле жана көрүүчүлөр үчүн концерттик театралдаштырылган коюу катарына өткөн. Концертная театральная постановка для телевидения и для зрителей. Роза Рымбаевадагы чыгармачылыгы тамаша менен бирге өнүгүп, көрүүчүлөр арасында эбегейсиз популярдуулукка ээ болгон алгачкы жылдыздардын бири болгон. И в эти годы, самые первые годы... Ошол жылдары, эң алгачкы жылдары мен дагы жаңыдан эле чыгып келе жаткан ырчы болчумун. Программанын туруктуу катышуучусу болуп калгам. Анткени дал ошол программанын аркасында биз жылдызга айланып, атактуу болуп калдык. Себеби миллиондогон телекөрүүчүлөр сыналгы маңдайында олтурушуп, сыртта тынчтык орноп турчу. Анткени элдин баары тамашаны көрүп жатышкан болор эле. Ал эми долбоор Республика сарайында өткөн кезде билеттерди табуу мүмкүн эмес болчу. Анан албетте теле берүүдө да миллиондогон көрүүлөр орун алган. Конечно, на телевидении миллионы просмотров. Тамаша обого чыккан алгачкы жылдары эксперименттердин, изденүүлөрдүн мезгили болгон. Жаш жаамат тамашаны, драманы жана элдик даанышмандык элементтерин айкалыштырган өзгөчө стилди жаратып келген. Сатира эзелтеден бери келе жаткан кубулуш, көрүнүш. Сатира гана ар дайым татаал темаларды талкуулоого, кыжырдануу жана сын айтууга, ошол эле учурда көңүлүн түшүрбөстөн, ал тургай бири-биринин маанайын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп келген. Тамаша улуттуу аудитория алдында казак тилинде жаңырган алгачкы долбоор болгон. Тамаша үчүн сценарийлер ар дайым заманга ылайык жазылган. Эгерде сценарий жакшы жазылган болсо жана акыркы заман айкындуулуктарына жооп берген болсо, анда көрөрман аны кабыл алган. Анткени адамдардын кабылдоосу ар башка эмеспи. Айрымдары кыйытып айтууларды түшүнсө, башкаларга түз жеткирүү керек болот. Театр замандын талабына жооп берип, аны менен кадамдаш болуусу керек. Ал үчүн таланттуу сценаристтер талап кылынат. Эгерде сценарий жакшы болсо, концерт да мыкты болот.
Юмор бул ар бир адам түшүнө алган тил. Тамаша үчүн элди кызыктырган нерселер тууралуу сүйлөшүү маанилүү болчу. Бул жакта ар бир көрүнүштү көрүүчүлөргө жакын болуусуна, аны көрүү менен көрүүчү жылмаюу менен өзүн тааный алгандай болуусуна аракет кылышкан. Бирок тамашанын авторлору жана артисттер үчүн жүрөккө жетип, аны козгоп, ойлонууга түрткү берген чыгармаларды жаратуу абдан маанилүү болгон. Мне кажется, самая главная задача – это Менин оюмча эң негизги милдет элди күлдүрүп, бактылуу кылуу гана эмес, адамдык мамилелердин көптөгөн көйгөйлөрүн көтөрүп чыгуу дагы болуп саналат. Менимче тамаша дегели адамдын жан дүйнөсүн козгоп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн өзүнө тартып, бүгүн эмне болот, эмне жөнүндө сөз кылышат, тигил же бул аракеттер канчалык ачык, канчалык кесипкөй ойнойт экен деп күтүшөт. и насколько правдиво, насколько профессионально сыграют это актеры. Тамаша өзүнө улуттук өзгөчөлүк, айкалыштыруу менен дүйнөлүк юмордун мыкты салттарын өзүнө сиңирип алган. Дал ошонун өзү аны ушунчалык ачык, баалуу жана сүйүктүү кыла алган. Тамаша. Тамаша казак искусствосунун өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгизген. Ал жөн гана театр эмес, жаңы таланттарды ачуунун аянтчасына айланган. Бүгүнкү күндө өлкөгө белгилүү болгон көптөгөн актерлор чыгармачылыктагы өз жолун дал ушул жерден баштаган. Да, мне очень приятно, когда ты видишь плоды. Ооба, сен өзүңдүн эмгегиңдин, мээнетиңдин үзүрүн көргөндө мен абдан ыраазы болуп калам. Албетте көрүүчүлөр сага сүйүүсүн билдиргенде, билбейм, ошонун өзү чоң рахат, чоң бакыт болсо керек. Ал эми алар театрда туруп кол чабышканда, баардык жерде софиттер жанып турат. Баары браво, браво деп жатканын укканда, мен мисалы мурда театр актрисасы гана болсом, тамаша ушул публикадан улам мен эстрада артисти, тамаша шоу программасынын актрисасы катары тааныла баштадым. Я стали узнавать как артиста эстрады, скажем, там, шоу-программы «Тамаша». Тамаша бул чындап эле элдин тамашасы. Ал калктын кенчи. Тамашада актер болуу ал деген өзгөчө сезим. Сен кайда гана барба, мейли көчөдө болсун, дүкөндө, базарда дейли, элдин баары сени тааныйт, сыйлайт, сага арзуусун билдирет. Ошонун өзү жан дүйнөнү кубанычка толтуруп келет. Актөргө эмне керек? Элдин таануусу, учурашып, аны менен сүрөткө түшүүсү. Ошол эле бакыт алып келет. Самая любимая народная программа. Эң сүйүктүү элдик программа юмор, ыр, би, көрүнүктүү жылдыздар. Баарыбыз жаңы баштаган кездеги эң жаш жылдыздар. Дал тамаша аркылуу популярдуу болдук. Элдин сүймөнчүлүгүнө айландык. Албетте биз дагы ошол деңгээлге шайкеш келүүгө аракет кылдык. Ар бир ирет кайра кайталана бербегендей болуп, улам көрүнүктүү, ачык болгон жаңы репертуар даярдап, жаңы концерттик костюмдарды даярдачубуз. Тамаша театры көптөгөн көрүүчүлөр жана артисттер муундарын бириктирип келген маданий кубулушка, кенчке айланды. 45 жылдык мааракеси Тамаша театрынын бардык көрөрмандары үчүн маанилүү саамалык. Концертке даярдык бир нече айга созулду. Уюштуруучулар аталган кечени унутулгус кылып өткөрүүгө умтулушту. Бул абдан чоң чакырык болгондой. Билесиздерби, театрдын баардык актерлору бул чоң жылдыздар. Алардын баары алдыңкылар. Алар сатира театрынан тышкары өздөрү иштеп келе жаткан театрларынын, Мусрепов атындагы театрда, Ауезов театрында жана ушул сыяктуу театрлардын эң башкы актерлору. Андан тышкары эң башкысы мына ошол күчтүн баарын чогултуу болгон. Мына ушул сыяктуу масштабтуу долбоорлорду түзүп чыгуунун негизги демилгеси Тамаша юмористикалык театрына 45 жыл толгону. Жибек жолу телеканалы ошол демилгени көтөрүүчү болгон. Концертти башкы маалыматтык саамалыктан баштайбыз. Ал дегенибиз мына ушул керемет театрдын урматына Жибек жолу телеканалы сериал тартканда камтылган. «Жибек жолы» сняли сериал в честь вот этого великолепного театра.
Галия Байбосунова көрүүчүлөргө тамаша театрынын ажайып сулуулугун жана кубатын көрсөтүү үчүн аталган долбоорго жан дүйнөсүн берди. Юбилейлик концерттин ар бир жагы өзгөчө кылдааттык менен ойлонуштурулган. Ал жөн эле концерт эмес, ал улуу тарыхка арноо болду. Тамаша уникалдуу театр. Бул биздин республикабыздын энчиси. Ал эч качан кайталанбай турган театр болуп саналат. Анын өзүнүн искөөсү, өзүнүн татымы, өзүнүн күйөрманы менен көрүүчүсү бар театр. Жада калса биз деле кичинекей кезибизде тамаша менен чоңойгонбуз. Алардын баардык коюуларын жатка билебиз. Алар учкул сөздөр катары кеңири тарап кеткен. Эми болсо бизге, жеке мен үчүн ага режиссердук кылуу олуттуу сыймык. Вот для нас сейчас огромная честь, для меня лично, режиссировать этот концерт. Республика сарайы майрамдык шамдар менен жаркырап турат. Көрүүчүлөр залында бош орун жок. Бул жакка тамашаны сүйгөндөр келишти. Юбилейлик концерт бир кездерде ошол легендарлуу долбоордун бир бөлүгү болгондордун баарын чогулта алган. Жылдын көрүнүктүү окуясы болооруна шек жок. Сахнада тамашанын көптөгөн жылдыздары, ошол узак жолду баштагандар жана аны бүгүнкү күндө улантып жаткандар топтолгон. Концерт өздөрүнүн элесин гана эмес, театрдын азыркы кезде кандай өнүгүп жатканын көрүүгө мүмкүнчүлүк болду. Өткен тамаша деген ол Тамаша 1978 негизделген. Жогоруда белгилеп кеткендей, бизде 20 кылымдын көрүүчүлөрү болгон. Кудайга шүгүр, азыр 21 кылымдын да көрүүчүлөрү бар. Тамаша элге таандык, анткени аны эл билет. Мурдагы номерлерди да эстен чыгарышкан эмес. Ошол номериңер сонун болгон. Тигил же бул маселени абдан жакшы жеткире алгансыңар, кыйытып бергенсиңер деп айтышат. Ошондой пикирлер шыктандырат. Бирок ал үчүн иштеш керек жана дагы бир жолу эмгектениш керек. Еңбек. Юбилейлик кече ар кайсы муундун артисттерин чогулта алды. Ал дагы тамашанын элдин жүрөгүндө жашап жатканын көрсөтө алган майрамга айланды. Тамаша театрынын мурасы эбегейсиз зор. Бүгүнкү күндөгү жаш актерлор баштапкы муундар тарабынан калыптанып кеткен салттарды сыймыктануу менен улантып келишет. Бүгүнкү муун башкача. Тамашада бүгүнкү күнү ойноп жаткандар, бүгүнкү актерлор, азыркы доор жаштары, бүгүнкү күндөгү юмор дагы өзгөргөн сыяктуу. Анткени бүгүнкү ыкмалар, бүгүнкү сөз айкалыштары такыр башка. Юмор бул абдан күчтүү курал. Анын жардамы менен тамаша көрүүчүлөргө дүйнөнү кененирээк көрүүгө, жөнөкөй нерселерден кубаныч табууга жана ак ниеттүүлүктү баалоону үйрөтө алган. Бардык чоңдор бир жерге чогулганда кандай энергия топтолоорун элестете албайсыздар. Ал чыгармачылыктын топтолушу, демилгелердин топтолушу. Ал тургай алар ондогон жылдар аралыгында аткарып, ойноп келишкен ошол эле коюулар, ошол эле миниатюралар. Тайманбастан айтууга болот, анткени быйыл 45 жыл толуп турат. Бирок менде бүгүн алар такыр башкача ойношот деген сезим пайда болууда. Анткени жаңы дем, жаңы көрүнүш, анан алардын тажрыйбасынын бийиктигинен алганда. Тамаша чыгармачылыктын жана актуалдуу юмордун символу бойдон калууда. Анын келечеги бул жаңы коюулар жана жаңы көрүүчүлөр. Балким алар жаңы темалар үстүндө күлүп, ой толгоп калышаар. Жылдар учкан зымырык куш болду. Канча жыл зымырап өттү. Биз болсо дагы эле тамашаны чын жүрөктөн сүйүп, күтүп келебиз. Бүгүн биз үчүн чоң майрам. Бул ошол өтүп кеткен жылдыздарды эскерүү кечеси, жаңы жылдыздардын кечеси. Албетте бизди баарыбызды биринчиден чыгармачылык, экинчиден достук, бири-бирибизге болгон адамдык мамиле, урматсый жана эң башкысы өз көрүүчүлөрүбүзгө болгон ашыктык менен олуттуу жоопкерчилик бириктирип турат. Тамашанын 45 жылдыгы. Мен өзүм ошол театрдын актёру болгонум үчүн бактылуумун деп эсептейм. Анткени тамаша ал 20-21 кылымдарды камтыган Казакстандын тарыхы. Ал улуу тарых, алтын тамгалар менен жазылып калган тарых. Тамаша күлдүрүп гана тим болбостон, айрым учурларда ыйлаганга да жеткирет. Ал юмор жана сатиранын чоң театры. Ал өзүнүн кайрылууларын, билдирүүлөрүн терең мааниде жеткирип келген театрлардын бири.
Тамаша искусство менен юмор ар дайым таламдуу экендигин дагы бир ирет ырастады. 45 жыл аралыгындагы кубаныч, күлкү жана шыктануу ал дагы токтоп калган жок. Театр элдердин башын бириктирип, аларды чын дилинен күлкүгө толтуруп, өз сапарын улантып келет.